здесь. Ой, а можно убрать телефон у вас? Да сколько уроков? Да сколько отношений? Отношений? Да, едем, Тём, едем домой сейчас, слышишь? А потом? Давай посмотрим, как кончатся у Сени уроки, мы за ним зайдем, ладно? Ой. Успокойся. Вот, смотри. Сегодня первый урок прошел, сейчас второй. Давай считай. 1, 2, 3, 4, 5. 5 уроков пройдет, и мы его заберем, хорошо? Да сколько? На 6-й, на 7-й? Успокойся, пожалуйста. Да сколько не могу? 5 уроков, Тём. Ну не надо, зачем? Да сколько? 5 уроков, Тём, 5 уроков. Спокойно сиди. Потом мы его заберем. Хорошо, заберем. Успокойся. Да сколько? 5 уроков, Тём, 5 уроков. Успокойся, пожалуйста. Тём, 5 уроков. 5 уроков. Да Всё. сколько? Смотри, едем, вот мы сейчас чуть-чуть. А за Женей? Пойдем обязательно. Обязательно пойдем. А сейчас? Нет, сейчас у него уроки, Тём. Да сколько уроков? 5. Вот 4-й подъезд предпоследний. Да Свидания, сколько извините. Да, уроков? нормально. Сколько 5 уроков? уроков, всё, 5 уроков. Не кричи, пожалуйста. Мамасы емес, чоң апасы екен. Чоң апасының нерві гілейгенле бала, гілейгенлеш. Машинаға отырғаннан баштап азыр түшкөнгө чейин ушун каңшылап келди да. Скөкөрөгө, өзү скөкөрөгө. Чоң апасы 5 дейт, бул кайра скөкөрөгө. Скөкөрөк. Ана канк этиле бир басыш керекти. Эми түшүнөм тошту. Кичинекей балдар, кичинекей эмесми? Бир канча бир 11-12де пацан да эркелетип айтканын кылып, не десе ошонсун кылып, малыш, миленький мой. Ай, кайран жаштыгым. Бияк еще пассажир телефон унутуп кетиптир. Эч ким чалбай эле, эч ким азыр эми жазыш керек эмеге. Яшага. Скөкөрөгө. 5 Тёмочка, 5. Скөкөрөгө. Да, балдарыңарды меру эркелетип тарбияга кылады. Скөкөрөгө. 5 Тёмочка, малыш, успокойся. Скөкөрөгө. Кандайсыңар? Жумуш жок, жаман кыйналып атабыз, я. Жумушту баштаганда эле налбай, жакшы сөздөр менен баштайын. Жакшы сөз менен баштайын десем деле жакшы кыйраткан бир жаңылыктар деле жок. Жумушка чыктым, саат 11ден 45 мүнөт өттү, фотоконтроль өтүп, жаңы эле караңгыда тартып койгом, өтпөй калыптыр. Азыр кайра өтүп, кичине центрди көздөй түшүп бартам, центрге жакын эле болчумун. Ошон үчүн мияка кирип, парковкага кирип туруп, камераны установка кылайын деп атам. Камеранын кичине эмесин, обзор углдарды алмаштырып көрөйүн деп атам да, мында картинка кичине приятныйраак болсун. Постоянно эле бир нерсе боло бербесин деп алмаштырып коеюн деп атам. Кечээ күнү иштегем, канча иштептирмин? 10 заказ 4721, 12 чейин 600 болгон, ошондо 5321 болуп калыптыр. Эптеп араңдап 5000ге жетип атам. Түшүнөсүңөрбү? Силер кандай иштеп атасыңар, кандай график менен иштеп атасыңар? Ошол менен кичине бир бөлүшүп койгулачы. Күндүз канча чыгып атат, канча саат иштеп атасыңар, канча таап атасыңар? Ошол информациянын баары керек болуп атат мага. Графикти өзгөртөбүзбү, эмне кылабыз? Апрель эптеп чыгып кетсек, кичине апрель айы кичине кыйын болуп атат. Негизи февральда же болбосо мартта ушундай бир кризисный период болчу постоянно жыл сайын. Быйыл ошол ай именно апрелге туш келип калыптыр. Ошондуктан мындай күндөр да болуп туруш керек.
кичине почувствован берип коет да. Так что иштейбиз, көрөбүз канча болот заработок. Кеттик анда эмесе. Так, биринчи заказ бар. 1.26 коэффициент менен. Анан кийин кимге страховка керек болса, выплатасы менен без выплата иши кылса, могул экранда көрүп турган списоктагы жазылып турган нерсенин баарын жасайт. Табеловдун каналынан көрүп жазып атам десеңер, ответственность кичине көбүрөөк болот. Ошондуктан төмөндөгү номерлерге кайрылабыз дагы, жазабыз, чалабыз. Мен болсо биринчи заказга кеттим. Таптатынакай кыз экен, бирок эки сөздүн бири эле мат экен. Жаман көп сөгүнүп сүйлөткөн. Мат через мат. Камераны кайра ордуна эле апарат экем да. Анткени мыяктан обзорго мешать этип калат экен, солго чыкканда, оңго чыкканда. Так, Московскийден Казанский вокзал жакка келип, Казанский вокзал жактан Мясницкая улицадан 1.24 коэффициент менен азыр могул мужикти алып кетет окшойм, походу. Дейин десем, пока мужик мен жакты көздөй басайын деген ою жок. Раменки дейт, оплата наличными. Это херово. 19 километр, 27 минута. Отвечаю, 500 рубль берет азыр. Опа, Майбах. Акырын талкалайсың. Жап-жаш пацан экен. Аптекага кирип атат. Аптекага эмнеге кирип атат? Түнкү саат 1:36 я. Майбах менен жүргөн пассажирларды аңдайлычы. Так. Кирди. Здравствуйте. Дайте мне, пожалуйста, а какие вам? Көрүнбөй калды, озвучка болбой калды, озвучка окшобой калды. Так, бир сыра камераларды карап коебуз. Фалькон, Малькон, стрит дегендер жокпу? Жок. Могул жерде кафе. Мына келатат окшойт, табачкадан чыгып. Табак, пиво. 24/7 дейт. Мени көздөй келесиңби же келбейсиңби? Жок, келбейм дейт. Что-то могул эки окшойт. Ушул эки окшойт мени карап атат. Пассажирларды алыстан карап эле таанып коесуң го. Сага келатканчы. Здравствуйте. В Раменке, да? Гим машинасы. Валентина 035, Ольга Елена 777. Ап кетти, жаш бала кетти, жаш бойдон эртең менен турса эле машинасы жок да. Ай, кайран бечара, ай. Щелковский жакын. Биз канча 5-6 миңге расход болду го дейм, Так, жигиттер, саат 4-кө 6 минута калыптыр. Заказ жок. Тишина. Долгопрудныйдан МКАДка чыгып бартам. МКАД. И баса. Көптөрү МКАД деп айтышат да. Неге ошол эң биринчи ошол сөздү кайсы кыргыз айтты болду экен дейм да. МКАД депчи. Кайсынысы туура болот? МКАДпы же МКАДпы? Машинаны бир мойкага алып кирип бир чартаңбай тээп чыгайынчы. Анда санда бир майрамдатып коюш керек да машинаны дагычы. Остановитесь. Начинайте. Я готов. Машинаның жуулгуча чалкалап кичине эс ала алсаңар болот да. Бир 7 минута же 9 минута жүрүп да. Биринчи чайкап туруп, экисера шампунь себет дагы анан смывать этип берет. Именно мо 5 бармактын жанындагы робот мойка жаман таза жуйт да. Ошо башка умный мойкаларга караганда арзаныраак. Башка жактарда 400-450 рубль.
Биякта болсо 300 рубль. Эми, конечно, бизге таксиге кымбат 300 рубль, андан көрө самомойкага кирип туруп 150 рубльга жууп алсаң болот да. Бирок именно ушул жерде прям кузовду жылып турат, жууп коет да. Прям таптаза кылыпчы. Единственное, могу боковой күзгүлөр эле жуулбай калат. Калган баары жуулат. Аз биринчи серия шампунь сеип бүттү. Аз кичине күтүп турат, бир 10-15 секунда. Анан дайыр серия шампунь чачат. Эми бул шампунь дейин десем, химия аралашканда анан витровиктериңер болсо ал жактын ичине киргизе албайт да. Ошентсе деле таптаза болуп калат. Саат 4 болуп тур, аз бияктан чыгып тамак ичейин десем, уже 5 бармактан тамак жей берип уже мындай көчөнүн тамагы уже тажатып ийди да. Анан азыр жанында KFC'ге кирип эле бир курсакты алдап бирдеке кылып коймо дейм. Анан ошентип чыккыча бир 4:30 болсо, саат 11-лерге чейин иштесек нормально болуп калат. Экинчи раз шампунь кетти. Все, бүттү. Бирок мо кургатканы бестолковый эле да. Кыршаңды эле үйлөп коет. Бирок ошентсе деле өзүнүн акчасын актап коюп атат да. Актамыш этип коюп атат. Мойкадан чыккандан кийин дагы машинаң жаман тың жүрүп калат да, бир 10-15 аттын күчү кошулуп калат да. Беш бармакта жалаң папито бандитолор жүрөт го. Мурдагы комментарийде жазганда кашкелер жүрөт го. Кашке менин браткаларым жүрөт го. Так, иштебей келе. Saat kança oldu? 4 boktu varım. 5'e çeyin işte çile. Работаете, нет? Hiç kim yok koy ya. Hiç kim yok. Значит, iştebeydi okşayt bari. Aynen. 4'ten başlar. 5'e çeyin iştebeytken de. Жана эмеге Макдональдска кирсем, ал жактагы 3-төн баштап 4кө чейин иштебей иштеген. Бул жагы да ошондой да, эми Макдональдска барабыз анда. Машинанын порогторун бир сыра сүртүп коюш керек болчу, бирокчу. Аларың 3-төн 4кө чейин иштебейт экен, буларың 4төн 5ке чейин иштебейт экен. Азыр эми Макдональдска барам, аяка барсаң азыр ар бир отделениясы ар башкача да, буларың 4төн 5ке чейин иштеп коюшу мүмкүн да. Так что байкайлычы, аз барып текшерип көрөм го, азыр көрөм. Сейчас мы закрыты дейт. 4:30га чейин, 3:30дан 4:30га чейин жабык экен. Нормальный бир график койбойсуңарбы, эшектер, мен ачка өлөйүнбү я? А? Жагына барсаң 3төн 4кө чейин, биягына келсең 4төн 5ке чейин, буларың 3:30дан 4:30га чейин. Келтиресиңер да, келтиресиңер. Айла жок эми, каяка барабыз? Башка жок, вариант жок азыр бара турган. Бүт барчу жердин баарынан өтүп кеттим. 5 бармакка эле кире бербей деп өкүнүп калдым да азырчы. Москва Ситиден заказ алдык. 1,70 коэффициент менен жакын эле жакка барат окшойт. Шлепихинская набережныйга барчу да обычно көптөрү. Анан байкайбыз го, азыр байкайбыз. Центрде бүгүн анча-мынча коэффициент бар, бирок ошентсе деле коэффициентке карабай баалары өтө эле арзан. 1,60 менен аласыңарбы, 1,70 менен аласыңарбы, жакын жакка 4-5 километрге бара турган болсо 260 рубль потолок болуп атат.
Нам зеленый. Бұл емен таксinin стоянкасына қойып қойған ғой. Негедір. Байқап көреді, жазыр бар. Таксinin стоянкасында бір елі так Т-12 дейді. Тура әлі Т-12. Таксinin стоянкасында бір елі таксист тұрады. Таң қалышты. Так, ушулар екі қыздар мені қарап отады что-то. Москва-Ситиге, Москваға жаңа келгенде Москва-Сити жөнінде прям Нью-Йорктой ол көрінді эле. Нью-Йоркқа барғанда эле айттым ғой. Кинодогудай башнялар көрініп элечи. Улам-улам анын жанына барып, аркы набережный жагына барып, өзүнчө эле бир карап, эки карап. Анан кийин Адилет Кеденов деген кыргыз бизнесмен баланын эмеси бар болчу. Облако 53 деген кальянный. Ошол жака чыгып, бир сыра көрүп, сүрөткө түшүп. Азыр карасаң эч нерсе не удивляет го, мындай эмоциональное выгорание деп коет го. Ошондой болуп калды да уже. Таң калыштуу бирдеке болуп атса деле эч нерсеге таң калбайсың го. Боло берет. Бара точкадан тияка өтүп кеткенден кийин анан "Здравствуйте, а мы тут стоим" дейт да. Ошого карабай эле. Биякта эмелер бар, фалькондор бар, камераларчы. Токтодуң болду, кеттиң дей бер, жаш бойдон эле. Же ушул ресторандан чыгайын деп атабы. Эй, моң карабайсыңарбы? Таксинин стоянкасында баклажкага азыр арткараак айдайынчы. Тети баклажканы көрдүңөрбү? Ичине сийип туруп таштап коюптур. Койбойсуңарбы? Центрге машинадан ала кетип анан мусоркага ыргытпайсыңарбы? Элдер көрүп айтат да, таксисттер бүт баклажкага сиесиңер, центрге ыргытасыңар деп. Жатканын карабайсыңар деген. Алло. Алло, здравствуйте, я вот тут такси заказал у вас. А вы где? На указанной точке стою напротив ресторана. Видите меня, да? На дорогу? Ну, наверное, это вы. Да. Добрый вечер. Здравствуйте. На Ленинский, да? Да. Они сразу переведут, у меня сейчас телефон. На Тиков. По номеру телефона? Да. 993. Пай. Сүйрөп чыктым го заказды Люберцадан Шереметьевага. Сүйрөгөн бойдон элечи кыйнап. 53 минутада келдик, 60 километр. 1750. 11. Спасибо. Да, пожалуйста. Ой, 155 рубль. Не деген бул? Домойду күйгүзбөсө заказдар майдалана баштады. 155 рубль. Койгулачы. Ичинен аз канча комиссия алып кетти айтайынбы? 155 рубльдан. 155 рубльдан 42 рубль комиссия. 100 рубль. Берген подачаң 2 километр, келген жолуң 3,5 километр. Яндекс менден да көп таап койду да. Домойду күйүш керек уже. Саат 9-дан 11 минута өттү. Минималкалар 560, 480. Şu минималканы ичинен алыш керек болчу да. Тан көрүнгөн жок тамач. 560, жарым саатка күйгүз коюптур Яндекс. 9
Так, жигиттер, видеонун жыйынтыгын чыгарып коеюн. 18 заказ 7475 рубльга. Почти 10 саат иштеп эле үйгө кетип калдым. Пробег 300дөн кем эмес, бензинге примерно 1,5 миң. Анан кийин азыркы учурда көрүп атасыңар, башка машинада отурам. Жакшы бир нерсе дайындап атам силерге. Ошондуктан буюрса бир 2-3 күндүн ичинде жакшы бир жаңылыктар болот. Так что азыр эле айтып коеюн, каналга катталып, колокольчикти басып койгула да, чтобы пропускать этпеш үчүн. Где-то 10 апрелде чыгат эмки видео. Ошондо бир жакшы жаңылыктар менен бөлүшөм. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин. Салам алейкум.